Баштайбыз. Ноокатта жакшы иштер пландалып жатат. Эми аларга дагы кандай жардам бере аласыздар? Акимдин демилгесин колго алып, эми жолду баштасаңыздар аябай рахмат айтмакпыз дейт. Баягы ала кушту атынан айтыш керек дейт го кыргыз. Бир жакшы нерсе бар да, биз жеңиштин өз ээси көп, жеңилиш томолой жетим деген Казат Акматовдун бир жакшы сөзү бар да. Мына ошол нерсе ноокат жолу. Канча бир жылдардан бери каралбай, чечилбей келген маселе. Эми ал жерде оор деле эч нерсе жок экен. Болгону жергиликтүү бийликтин башчыларынын кайдыгерлиги болуп келген да. Мына ушул Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлү ошол облусундагы Зиядин Исламович барып, министрлер кабинетинин төрагасына кайрылып, президентибизге кайрылып, ошол министрлер кабинетиндеги бардык башкармалыктардын башчылары менен тиешелүү министрликтердин бардык жетекчилерин чогултуп, ал жердеги токтоп турган маселени жеринде чечип келди. Бул ошо салык маселеси болгон экен. Баягы жол салууга инвесторлор келип, ошол жол салууга кеткен каражаттан салык алынбасын деген гана талапты коюшкан экен. Ошол аткарылбай келген. Мына барып ошол жерге сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бардыгына түшүндүрүү айтып, чечимди кабыл алып беришти. Мына министрлер кабинетинин чечими келип, инвесторлор келип, азыр жолдорду бир сыйра көрүп чыгышты. Акимчилик, жергиликтүү бийликтин бардыгына тапшырмалар берилип атат. Азыр баягы жол жээгиндеги эмелер тазалоо боюнча мыйзамсыз коюлган курулуштарды баягы камок, башка магазин деген нерселердин бардыгын алуу, туура эмес туруп калган тал теректердин бардыгын кыйып тазалоо боюнча азыр тапшырмалар берилип атат. Мына Кудай буйруса, ушул жылы Ош ноокат жолу толугу менен ишин баштайт, оңдоп түзөөдөн баштайт. Анан бүгүн эле кыйкырып баягы даяр ишке башчы көп дегенде бүт бардык автор болуп атпайбы? Кыйкырыш эле кокуюш, ноокат жол антти, ана минти, мына биз айтып койдук деп. 5 жылдап, ошол 10 жылдап отургандар бар, жогорку кеңеште депутат болуп, ноокаттан отургандар бар. Чечпейт беле, эгерде ошол тиги чечиле турган маселе болсо, ошол маселени мурда эле чечип, анан айтып автор болуш керек эле да. Анан бүгүн бардыгы баягы даяр ашка жегич киши көп болуп, бардыгы сразу чыга калып, биз чечип атабыз дейт. Бул жерде ар бир нерсени айтаарда баягы адам ойлонуш керек да. Мен эмнени айтып атам, кимге айтып атам деп. Кудай алдында, айыр алдында дагы өзүнүн орду болуш керек да. Кудай буйруса, мына губернаторубуз тарабынан бул маселе чечилди, оң жолго салынды. Министрлер кабинетинин чечими чыкты ал жерде. Кудай буйруса, быйылкы жылы жол башталат.